Москванын Борбордук көчөлөрүнүн биринде жайгашкан 5 кабаттуу турак үйдөн өрт чыгып, кырсык адам өлүмү менен коштолду. Маалым болгондой, Тилсиз жөө 3-кабаттагы батирлердин биринен чыгып, батири жайылып кеткен. Жалын жалпысынан 10 чарчы метр аянтты каптады. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалымдагандай, учурда өрттүн келип чыгуу себептерин иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Андан сырткары каза болгондордун өздүгүн тактоо уланып жатат. Азыркы тапта окуя болгон имаратта тез жардам кызматы ыкчам иш алып барууда. Орусиянын Новосибирск облусунда жаш балдар жабыркаган жол кырсыгын иликтөө иштери уланууда. Белгилей кетсек, 14-июнь таңга маал Новосибирск Ташанта унаа жолунда жүргүнчүлөрдү ташуучу «Газель» үлгүсүндөгү кичи автобус жеңил автоунаа менен бет маңдай сүзүшкөн. Кырсыктан жалпысынан 17 киши жаракат алып, алардын арасынан 11 жаш балдар болгон. Учурда 7 киши орто абалда ооруканада жатат, алардын 5-өө жаш балдар. Ага катар каза болгондор тууралуу маалымат түшпөгөнүн дарыгерлер кошумчалашат. Азыркы тапта кырсыктын чоо жайын иликтөө иштери жүргүзүлүүдө.